айлана түркүн түскө бөлөнүп көз жоосун алган учур. Мына ушундай коңур күздө регион телеканалында таңкы эфир башталат. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда адаттагыдай эле кызыңар Жазгүл Кудайбердиева туп-тура 1 саат бою сиздерге пайдалуу маалыматтарды, ошондой эле керектүү маалыматтарды берүүгө аракет жасайм. Кадырман теле көрүүчү, ар бир үйдө дайыма жакшылык болсун, нур чачырап турсун деген тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү таңкы коногубуз менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Бүгүн бизде таң эрте 30 жылдан ашык убактысын Кыргызстандагы аялдардын жашоосун өзгөртүүгө, Кыргызстандагы миңдеген айылдагы Кыргызстан боюнча бардык аялдардын жашоосун өзгөртүүгө, алардын бизнеске келүүсүнө, ишкердикке келүүсүнө өзүнүн салымын кошуп аракет кылып келе жаткан биздин сонун бир коногубуз бар. Ал ким деп турган болсоңуздар, Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз биздин студияга. Рахмат, Жазгүл айым. Эң биринчи ушу Долон ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө саламымды айткым келип атат. Мына бүгүн Кыргызстан аялдар конгресси атайын өзүнүн көп иш-чараларынын арасында 4-эл аралык аялдар бизнес форумун өткөрөлү деп атабыз. Бейшемби күнү, ошондуктан бардыңыздарды биз ошол форумга чакыралы деп атабыз да. Эмне үчүн бардыңыздар? Албетте биринчи ой пайда болот, ишкерлер эле келет экен депчи. Жок, жалаң гана ишкерлер эмес, ишкер болоюн дегендер, бизнес баштайын дегендерди да чакырабыз да. Буюрса биз ушул эң биринчи максат биз баягы аялдар ишкерлердин өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программа кабыл алынган 30 жылга чейин, 2030 жылга чейин. Мына ошол программаны кандай ишке ашып атат, кандай кадамдар шилтелди, кандай долбоорлор болуп атат, кандай инвестициялар табылып атат, донорлор иштеп атабы, же мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп атабы. Мына ошондой маселелерди карайлы деп атабыз. Ошондуктан биз бул форумга өкмөттүн башчысы Акылбек Жапаров мырзаны чакырдык, экономика министри Амангелиев мырзаны чакырдык. Анан мамлекеттик агенттик баягы инвестицияны тартуу боюнча президенттин астындагы жетекчилерин чакырып, ошолор айтып берсин деп атабыз да биздин ишкерлерге. Анан албетте ал жерде биринчи кадам шилтейлеп аткан ишкерлер ошолор дагы чакырылат да. Экинчи маселе, биз көтөрө турган маселе бул донорлорду чакырдык. Ошо донорлор Кыргызстан үчүн бир топ эле иштерди жасап атышат, инвестицияларды тартып атат. Мына ошол экономика маселесинде донорлор эмне иш кылып атышат, кандай инвестицияларды тартып атат, жана кандай аялдар үчүн окуулар бар, жанагы лизинг маселеси, инвестиция маселеси, обменный программалар деген бар эмеспи? Аялдарды баягы ишкерлик үйрөтүү боюнча башка мамлекеттерге жеткирүү. Мына ошол маселелерди карайлы деп атабыз. Ал үчүн биз бир топ элчиликтин өкүлдөрү, Кореянын элчиси, Пакистандын элчиси, Великобританиянын элчиси, Жайка деген Япониянын өкүлчүлүгү, атайын ушундай программалар көп да. Агахан фондусу Accelerate Prosperity деген программасы бар эмеспи? Дагы бир топ ошо донорлор келип бизге ошо айтып берсин деп атабыз. Анан үчүнчү чоң бир тема, бул тема биздин ишкерлерге дагы баягы баштапкы ошо биринчи кадам шилтейин деп аткан ишкерликке деген ошо инсандарга да пайдалуу. Эмне дегенде Кыргызстандагы белгилүү баягы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты инсандар бар да. Мына Супаранын жетекчиси, мен Жаңыл мырза деп коем да, Жаңыл Сызада Турганбаева, Атаман деген компания
белгилүү атаман деген компания бүт биздин жанагы үйдө отурган сиздей бала багып аткан инсандардын баары билишет да атаманды. Эмне дегенде алар ушу жакшынакай тиги муздатылган деп коебуз, замороженный продукты. Мантысы да бар, самсысы да бар, котлети да бар. Баягы шашып атканда салыйсың, кадимкидей кол жасагандай болгон нерселерди. Осмонова Мавлюда деген айым бар. Вот, анын кызы Анара Айтбаевна деген кыйын ушу өзүп аткан, биз да ойлоп атабыз, кийин депутат болсо дагы баягы аялдардын укугун коргоп, аялдардын теге кызыкчылыгын жанталашып коргой турган бир инсан болот го деген ойдобуз да. Мына Пери Этна деген блогер деп койсок да болот, Тойчубекова Перизат деген атайын теге кыздарга сеп даярдайт. Теге Америкадан бери ошол жака той алып өткөрүлөт деп кыздардын американецтерге бергендер Америкага септерди алып кетип атат да. Башка бир топ мамлекеттер, Кыргызстанга гана эмес, ошо дүйнө жүзүн багындырган ушундай мыкты инсандар бар да. Же болбосо Кыргызстан өнөрчүлөр союзунун бирикменин жетекчиси Жээнбек кызы Нурзада. Бул мен айтып кетким келет, азыр ушу дүйнө жүзүн багындырып аткан, Кыргызстандын желеген жерлери өтүп аткан, ушундай Кыргызстандын болгон улуттук каада салттарын, улуттук прикладдык искусствонун буюмдарын, анын модаларын көрсөткөн ушу кыз болуп атат да. Эми жакында эле Рыскүл Акимжанова деген айым Бай элим деп компаниясын, президенттин катышуусу менен чоң компаниясын ачуу аземин өткөрдү. Бай элим деп бүт магазиндерде көрсөк болот да. Мына карагыз, Кыргызстандын экономикасына салым кошуп аткан мыкты кандай мыкты инсандар бар. Же болбосо Кумар Collection деген Кумар Турдубаева айым бүт СНГ мамлекеттеринде өзүнүн продукциясын мыкты, баягы европейский стандарт менен жасаган мыкты жанагы кийимдерин тиктирип Кыргызстанда ошо бүт мамлекеттерге алып барып сатып атат да. Бардык тармакты карасаң, ошо аялдар бар да, кыйын аялдар. Мына биз ошо кыйындарды колдоп, алар өзлөрүнүн болгон тажрыйбасын, өз башынан өткөргөн катачылыгын, кыйынчылыгын айтып көрсөтүп, айтып берсе деп ойлоп атабыз. Ушу айымдардын баары Кыргызстан айымдары деген энциклопедиянын татыктуу каармандары да. Бул китепте жалаң гана кээ бир ойлойт экен, жанагы депутаттарды, губернатор, аким болгон аялдарды эле жетекчилерди көрсөтүп болуш керек. Жок, биз ошо айылдан сууруп, айылдагы мыкты, өзүнүн үнү угулган мыкты эжелерди дагы ушу китепке кошобуз да. Анан жанагы эжекелердин баары жалаң гана ушул баягы жакшылык, жалаң гана жемиштүү жеңиштерден тогулбастан баягы өз башынан кыйынчылыктарды өткөргөн мыкты айымдар да ушулардын баарычы. Ошолордун баары ошо биздин энциклопедияга татыктуу каарман болгон да. Анан форумда биз резолюцияны кабыл алабыз. Ал резолюцияны албетте өкмөткө, президентке, парламентке жөнөтөлү деп атабыз. Дагы айтып кететін нұрға, бұл эме эл аралык форум эмеспи. Бул форумга Россиянын, Өзбекстан, Казакстан, Корея, Пакистан, Турциянын өкүлдөрү катышат. Алар дагы өзлөрүнүн өз мамлекеттеринде ушул ишкерликти колдоо боюнча мамлекеттик программалар жана ишкерлер кантип оокат баягы экономикага өзлөрүнүн салымын кошуп атат. Өзлөрүнүн баягы тажрыйбасын бизге дагы айтып берсе, албетте баягы чогуу отуруп алып, кеңешип, анан бир кандайдыр бир кадам шилтесекпи деген ойлорубуз бар да. Жакшы экен. Анан телекөрүүчүлөрдүн суроосу да эми ушундай бир чоң масштабтагы эл аралык иш-чара болот экен. Анан бул жака биз кантип катышабыз деп сурап атат көрүүчүлөр. Ооба, жакшы суроо экен. Мен билем Долон ТВнын көп суроолорчу, регион ТВга көп суроолор чыгат. Анан
Албетте, сиздер аялдар конгрессине кайрылсаңыздар, биз ошо айтып беребиз, кандай болот, программасы менен жанагы аябай сүйлөгөн баягы презентацияларды айтып беребиз. Ал үчүн биз сиздерге өтүнүч 0500 155 193 0500 155 1555 анан 193 телефонуна WhatsApp'ка жазсаңыздар, биз жооп беребиз, сиздерди чакырабыз. Анан областтардан көп адамдар келет. Ысык көл областынын Айнура Султанбаева, Чүй областынын Гүлмира Кыштобаева, баягы президенттин ушул областтардагы өкүлчүлүгүнүн орун басарлары келип катышып, алар дагы ушу областта кандай иш кылып атат. Анан биз эми мындай болуп атат да, баягы өзүнчө эле отчет боло бербесин деп атабыз да. Баягы биз моундай кылып аттык эле, кереги жок кандайчы. Биз андан уже өттүк да. Бул 4-нчү болот, баягы өзүбүздүн да тажрыйбабыз бар. Мындай болуш керек. Ошон үчүн биз баягы регламентти 3-5 элементтик да. Казыр мына ушул убакытта силер катышып атасыңар. Моундай бизде программалар бар. Могу жерге барсаңар, силер моундай жардам аласыңар. Өзүңөрдүн бизнесиңерди момунтип өнүктүрсөңөр болот. Эгерде билим жетпей атса, бул жерге баргыла деген мааниде болуш керек да. Мына биз көп жылдардан бери Кыргызстан аялдар конгресси билим таркаганда көп иште жасап атабыз да. Билимдүү аял, билимдүү келечек деген. Билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут, билимдүү мамлекет деген. Мына ошол көп бизде курстар бар. Мына курстардын арасында ошо бизнес курс деген бар да. Бизнес курста ошо бизнести кантип башташ керек, биринчи кадамды кантип баштайт, бизнес проектти кантип жазыш керек, бизнес долбоордо, маркетинг, менеджмент, бухгалтерия бүт баарын үйрөтөбүз да. Анан сертификат алышат. Сертификат алгандан кийин $5000 $10,000 чейин грант беребиз, конкурс түрдө, конкурстук. Мына кийинкиси ошо акыркысы 250 000 сом болуп калды. 250 000 сомдон грант конкурс өткөрдүк. Билесизби, биз бул маселени көтөргөнүбүз көп болду да. Өкмөттүн астында атайын аялдар үчүн гранттык программа ачып койсо деген ойду да, мамлекеттик. Албетте ар кандай донорлор анча-мынча программалар бар, бирок кичи мындай чаканыраак, азыраак дегендей, анан көп элге жетпейт дегендей. Ал эми баягы стартапка атайын ошондой гранттык бир фонд ачып койсо бюджетке, анан бир топ уюмдардан, мамлекеттен бир комиссия кылып туруп, анан ошо долбоорлорду караса, аябай кыйын сонун долбоорлор бар да. Ошолор региондогу аялдардын региондо ушундай идеялары көп. Вообще кыргыз айымдардын интеллектуалдык потенциалы өтө бийик. Эмне дегенде баягы илгертен бери бизде ачык мүнөз, эл менен чогуу элдин маселесин чечкен ушундай апаларыбыз болгон да, көчмөн калк катарычы. Анан кийин болсо советтик турдо атайын мамлекеттик кадр системасы бар болчу да. Аялдарды окутчу, кыз келиндерди жанталашып окутчу, анан атайын кадр тепкичтерди бүт өткөрүп туруп анан чоңойтчу да. Мына ошондуктан биздин Кыргызстандын айымдарынын интеллектуалдык потенциалы өтө бийик. Ошондуктан алардын идеялары тим эле куштай да. Ошолорго эле кичине бир $5000–10,000 берип койсо, биздин оюбуз боюнча, биздин анализ боюнча, ой эмес, анализ боюнча аялдар атайын тим эле чоң прорыв жасайт эле да. Экономика мындай өнүгүп кетет эле. Эмне дегенде чакан жана орто бизнес ар бир мамлекетте, бул аябай чоң сфера, ар бир мамлекетте чакан жана орто бизнес экономиканы өнүктүрүү бир өзүнчө бир плацдармы, өзүнчө бир локомотиви болгон да, болот. Сиздердин окутуу курсуңуздардын жакшы жагы жөн эле окутуп, колуна сертификат деле берип койбой, атайын бизнес долбоорду жаздырып, ошол оюндагы мүдөөсүн аткарууга дагы жардам берет экенсиздер. Анткени чакан бизнесин ачканга чейин дагы ошол бир кичинекей акча дагы табылышы кыйын болуп калат. Анан сиз айткандай чакан долбоорлорду каржылаган, алардын иш жүзүнө ашырылышына бир аз оңоюраак. Сиздер болсо ошол чакан бизнести ачууга
көмөк дагы көрсөткенсиздер. Жөн эле окутуп койбой, мынакей мен сени окуттук, биз сени окуттук. Эми андан ары мынтип алып кет деп жолун көрсөтүп, атайын долбоорлорду дагы жаздырып берет экенсиздер. Донорлорду таап бергениңиздер дагы аябай жакшы экен. Анан сиздер бир эле Кыргызстандагы эле аялдар менен иштеп койбой, чет мамлекеттерге дагы иш сапары менен көп чыгасыздар да. Анан акыркы жолу ушул Германия, Италияга жасаган иш сапарыңыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат Жазгүл айым. Сиз да уже биздин аялдар конгрессинин мүчөсү болуп калдыңыз, билет экенсиз, кабардар экенсиз. Ооба, тиги Италияга, Римге биздин делегация 11 киши барып келдик. Италиядан баягы Кыргыз жана Италия бизнес форумуна катыштык. Сиздер билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Римге барып, өтө бийик деңгээлдеги жолугушуулар болду. Анан биз ошо Италиядан 3 компания менен карым катнаш түзүп келдик, меморандум. Ал жерде азыр бир уюм бизде филиал ачкан атат. Биз аларга биякта филиал ачканга жардам беребиз. Өтө бийик деңгээлде алар продукцияны тигет экен. Эми ошол азыр ошол продукцияны биз бияктан тигип көрүп, албетте биздин машинкалар кичине эскирээк болот биринчиден Кыргызстанда. Анан европалык машинкалар аябай кымбат турат да. Бирок биз ошого карабастан Кыргызстан эми меден кеже дүйнө жүзүнө белгилүү да. Анан ошондой 3 компания менен карым катнаш түзүп келдик. Экинчиси Германияда Акылбек Жапаров мырза, өкмөттүн жетекчиси, өзүнүн докладын жазап, ошо Германиядагы инвесторлорду бизге тартууга өзүнүн өбөлгөсүн түзүп келди да. Биз ошо көп уюмдар Кыргызстандан барып, бизден ошо 11 киши, 11 компания барып, өзүбүздүн баягы жолугушууларды өткөрдүк. Андан башка биз жанагы Spice Group деген мүчө болчумун, эксперттердин, бизнес инкубация, экономикалык эксперттердин. Алар менен жолуктук. Анан Германиянын бизнес инкубация жана инновациялык борборлордун ассоциациясы бар. Алар менен жолуктук. Ошо тиги бизнес, то есть бизнес форумдан тышкары да. Дагы айтып кете турган нерсе, мына ар бир биз барган жерде баягы конкреттүү бир жыйынтык менен келебиз да. Циндао шаарында эл аралык ШОС мамлекеттеринин эл аралык форуму, аялдар форуму өттү. Ал жерде эң бийик деңгээлде Циндао шаарында. Азыр Циндао ошо ШОС мамлекеттеринин ШОСтун өзүнүн тиги маданий борбору болуп калды да. Ошо көп мероприятиялар ушул жерде өткөрөт. Анан Шень айым ошо бүткүл Кытай Федерациясынын жетекчиси менен меморандум кол коюп, ал жерде бизге Кыргызстанга 125 ноутбук берип атат да. Ошол 125 ноутбукту биз азыр жанагы эле теги лого менен, билимдүү аял, бул билимдүү келечек деген лого менен биз азыр цифровизация, санариптештирүү, аялдар жана санариптештирүү деген долбоорду ишке ашыра алып атабыз. Урматтуу айымдар, мына биз ошо аракет кылып ушул ишти айылдарда өткөрөлү деп атабыз. Азыр Ош шаарында, Ош областтык китепканада атайын акысыз окууну өткөрүп атабыз. Биз ал жака 10 компьютер белек кылганбыз. 10 компьютер белек кылганбыз. Анан мына ай сайын Instagram, Facebook'та карасаңар, ай сайын ошол жакта окууну өткөрүп атабыз. 30 жыл болду окшойт биз ошо бизнес курс өткөрөбүз, компьютерге үйрөтүп атабыз. Анан айылдарда бул иштерди өткөрүп атабыз. Мына азыр институт регион, как раз региондор жана коом таануу институту, тарых факультет деп койсок болот да. Азыр институт ошол жерде Баласы канатындагы университеттин базасында биз ошо дагы бир 2-3 күндөн кийин, форумду өткөргөндөн кийин дагы бир IT технология деген бир кабинет ачып атабыз. Ал жака 27 компьютерде тиги
Кытай элчиси Дудивень менен бирдикте 27 компьютер IT технология ошол жака ачып берип атабыз. Ал жакта студенттер, аялдарды ошо компьютер технологияга үйрөтөлүп деп атабыз. Эмне дегенде баягы бизде көп студенттер менен жаңа лидерлерди тарбиялайлы деп алар менен иштейбиз. Анан көбү билбейт экен компьютерди. Анан биз сурайбыз, телефонду чыккан менен компьютерге чыккандар билет компьютерди. Эмне болду десе, мектепте окуган эмеспиз. Кээ айтат, мугалимдер жетишкен эмес депчи. Анан азыркы учурда компьютерный технология бул база да. База. Анан биз 5 жыл мурун биз атайын программированияны ачтык элек да. Аялдар үчүн программирование үйрөтөлү десек, бул иш жакшы кетпей калды да. Анда ушул баягы спрос и предложение маселеси чечпей койдук да. Анан бирок ушу азыр биз ушул маселени ойлонуп атабыз. Азыр баягы программирование популярдуу болуп баратат. Аялдар, кыз келиндер ушуга уже азыр суроо талап жогору. Баягы түшүнө башташты, бул керектүү нерсе экен, бул дүйнө жүзүн багындырсак болот экен деген маанидачы. Мына билесизби, тиги Хайдарабад шаарында бул дүйнө жүзү боюнча ошо программированиянын борбору да. Биз ал жака барганда карасак, жана индус жаш балдарчы, жаш кыз келиндер үйдө отуруп алып эле программа жазып эле дүйнө жүзүнө сата берет экен. $500, $1000, $2000. Мына биз ошого жетишибиз керек да. Эмне дегенде интеллектуальный потенциал деп коет, интеллектуалдык деңгээл кыргыз кыз келиндердики өтө бийик да. Анан вот сиздей болуп үйдө отуруп алып эле онлайн сонун кылып иштей берсеңиз болот экен да. Ошон үчүн бул ушу жагын дагы биз караштырып, ойлонуштуруп атабыз. Эми Оштогудай эле бул жактагы окуу дагы бекер болобу же акча төлөш керек? Жок, бекер, Оштогу бекер. Биз бияктагыны бекер жазайбыз. Анан бирок баягы эме деген сөз барбы? Бесплатный сыр в мышеловке дегенчи. Бекер баштайбыз, анан көрөбүз. Эмне дегенде баягы мугалимге да маяна төлөш керек. Анан анча-мынча расходтор болот да. Эмне дегенде баягы урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздер билесиздер да. Вот сиздин регион ТВда эле Кыргызстан аялдар конгресси бул коомдук уюмдар. Коомдук уюмдар мамлекеттен, бюджеттен бир тыйын албайбыз. Бирок ошол чоң мамлекеттик максаттарды, мамлекеттик маселелерди чечүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз деп ойлойбуз да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, Жазгүл айым. Жанагы биз айтып кетпедикпи? Made KG деген брендтечи. Мен жанагы Италиядан жанагы эме алып келбедимби? Сизге подарок. Ошондо тоже Made in China да. То есть любой мамлекет көрсөң Made in China табасың да. А биздики Made in KG көп мамлекеттерде Made in Кыргызстан да, Made in KG деген уже аябай белгилүү болуп баратат да. Мына биз ошон үчүн Кыргызстандын атайын бизде окуу борбору бар. Тигүү окуу борбору да. Ал тигүү окуу борборунда биз ошо тигүүнү үйрөтөбүз да. Тигүүнү үйрөтөбүз, анан баягы эме бардык жерде эле требуется шея деп жазылып турат, көрсөңүздөрчү. Вот, анан тигүүчүлөрдү эме үйрөтүп атыптыр деп койсо болот да, бирок бир топ жыл болду үйрөткөнүбүзгөчө. Бирок биздин оюбуз боюнча мындай анализ кылып көрсөк, биринчиден биз үй бүлөнү баягы сактоого өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Аялдар конгресси баягы мигрант болуп кетип калбай, үй бүлөдө биякта отуруп алып эле тигип акча тапса болот экен. Экинчи Made in KG брендти сактап калууга жардам берип атабыз. Эмне дегенде Made in KG баягы бул Кыргызстандын ушу тигүү сферасындагы мыкты мына жана Кумар эжени айтып атпаймынбы? Кумар Турдубаев, Кумар коллекшн деген. Ошондой мыкты эжелер баягы өзүнүн өмүрүн ушуга темеле сарптаган инсандар да, ошолорго рахмат да. Ошолор патриоттор үчүн Made in KG пайда болду да. Ачык эле айтыш керек, бул мамлекеттин дагы албетте алар условия түзүп берди мамлекет. Бирок ошол айымдарга таазим да. Мына ошолор иштеп атат, биз эми ошолорду колдоп Made in KG-ни алып калыш керек. Башка мамлекеттер, мына Борбордук Азиянын башка мамлекеттерине баягы биринчиликти бербей ошо аракет кылыш керек. Ошондуктан бул маселени
Биз ушул маселеге. Анан үчүнчү албетте бюджетти пополнение бюджета деп коет. Ошого да жардам берген биздин чоң мамлекеттик чоң мындай иштерде, мамлекеттик чоң маселелерде, задачаларда Кыргызстан аялдар конгресси өзүнүн салымын кошуп аткан убакыт деп койсо болот да. Сон чындыгында 30 жылдан бери сиз айткандай коомдук уюм болгону менен мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларды өткөрүп, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүгө салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Эми сизге ыраазычылык билдирейин, атайын эртең мененки убактыңызды бөлүп биздин телеканалга таңкы эфирибизге келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдобуңуз. Чоң рахмат Жазгүл. Мен қазір ушу жанагы «Женщина Кыргызстана» деп аталат энциклопедия. Қазір біз 9-чу томду даярдап атабыз. Бул эми тарыхый китеп. Бул Кыргызстандын соңку тарыхында өзүнүн баягы орду бар китеп да, энциклопедия. Эмне дегенде ар бир Кыргызстандын айымдарынын таржымалары аркылуу, биографиясы аркылуу биз Кыргызстанда болуп аткан тарыхты көрсөтүп атабыз да. Бул аябай мындай карап отурсак уникалдуу, баягы уникалдуу маселе да. Эмне дегенде мен жана айтып кетпедимби? Жалаң гана баягы жемиштүү жеңиштерден токулбастан ар бир адамдын өз башынан көп кыйынчылыктар болот. Ар бир адам биринчи кадам шилтейт, жыгылат, турат. Бирок ошол адам бул ааламда бир чоң жечкендик, бир чоң фигура да. Мына ошол адамдарды биз көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Албетте акимияттар, мамлекеттик администрациялар, азыр башкача аталат эмеспи, министрликтер жана республикалык деңгээлде көп уюмдар өзлөрүнүн сунуштарын берет. Аларды биз карап көрөбүз, биографияларын чогултабыз. Анан албетте коомчулуктан эмне дегенде ошо коомчулуктагы жанында жүргөн мыктыларды жакшыраак билет да. Ошол айылда мыкты апалар бар, авторитеттүү, сөзү элге жети жагымдуу дегендей да, тарбиясы бар, балдарды жакшы тарбиялаган мыкты инсандар бар да, ошолорду дагы киргизишибиз керек. Ошон үчүн коомчулуктагы биздин ошо регион ТВнын көрүүчүлөрү, сиздер дагы бизге сунуштарыңарды берсеңиздер болот. Анан мыкты инсандарды тарбиялаган бир өзүнчө дагы биз ошо киргизебиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун апасын киргиздик элек. Ал киши айткан экен, балдарына кайрылыпчы, силер байлыкка, бийликке умтулбагыла, силер билимге умтулгула депчи. Анан ошо кишинин айткан сөзү биздин аялдар конгрессинин девизине туура келип калып атат да. Баягы билимдүү аял, бул билимдүү келечек депчи. Сариев Темир Аргенбаевич, премьер-министрдин, азыр Соода өнөр жай палатасынын президенти, бүгүн 65 жылдык болуп атат. Бүгүн ошол жака барабыз. Чоң юбилей. Ал кишинин апасын, ал киши апасын уникалдуу адам экен да, уникалдуу просто. Ушундай балдарына тарбия бергенин окусаңар, тим эле таң аласыңар да. Или тиги Салымбеков Аскар Маткалбычтын апасы, ал киши китепканада иштеген экен да, китепканада баштап иштеген, анан жазган тиги каттарын окусаңыздар, ушу отуруп окуй да берген экен, каттарды балдарына жаза да берген экен, ошондо тарбия берген экен да, ошол убакта. Анан дагы бир топток кишилер баскан экен. Мындай карап отурсак, ошондой апаларды дагы биз даярбыз китепке киргизгенге. Анда эмесе, урматтуу замандаштар, Кыргызстан аялдар конгрессинен сиздерге аманчылык, эсенчилик тилейбиз. Аманчылык, эсенчилик болсо, калганын баары баягы биздин колубузда экен. Кудай колдосо, ошондуктан азыркы учурда мына Кыргызстан өнүгүп өсүп атат. Дүйнө жүзүндө Кыргызстандын желеги желбиреп атат. Экономика баягы өзүнүн жакшы кадамдарын шилтеп атат.
Анан баягы биздин кыргыз эли илгертен бери эле аябай прогрессивдүү, позитив, жакшы маанайда жакшы тилек жарымыбыз дегендей ушундай жакшы элибиз да. Анан баягы өзүбүздү мактай бергендиктен эмес, баягы эгерде биз жакшы маанайда болсок, Кыргызстанда жакшы өнүгөт деген ойдобуз. Ыраазычылык Аялдар билдиребиз. конгрессине телефон 0500 155 193 чалыңыздар, форумга катышам десеңиздер, биз сиздер менен сүйлөшөлү. Кадырман теле көрүүчү, түз эфирде биз сиздер менен Кыргызстан аялдары конгрессинин максаты, жасаган иш аракеттери, 30 жылдык тарыхы, кандай иш аракеттерди жасады, Кыргызстандагы аялдардын жашоосун өзгөртүүдө кандай салым кошту, алдыдагы 4-эл аралык аялдар форуму жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева болду. Бизден алыстабаңыз, кадырман теле көрүүчү, анткени кийинки коногубуз бар.